Саламатсыздарбы? Ала Тоо 24-түн Ала Тоо Лайф берүүсү бүгүнкү күндүн эсебинен өз түз эфирлерин баштамакчы. Бүгүн күнгө бейшемби 7-июль. Бул жолку чыгарылышта биз санариптештирүү аркылуу элет коомчулугу үчүн таза айкын келечек куруу долбоору тууралуу сөз кылмакчыбыз. Берүүнүн жүрүшүндө бул долбоордун негизги максаты, алдына койгон пландары, артыкчылыктуу багыттары тууралуу сөз кылып талкуу курмакчыбыз. Суроолорубузга долбоордун аудиториясы арасында расмий өкүлү Мета Facebook компаниясынын кызматкери Асылбек Жунусов, ошондой эле Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы жаштар саясаты башкармалыгынын жетектөөчү адиси Жазгүл Назирбаева, ошондой эле долбоордун эксперти жаштар боюнча адис Мураталы Үчкемпировдор жооп берет. Саламатсыздарбы? Бизди студияга кош келипсиздер. Алгач долбоор тууралуу кимиңиздер мыкты айтып бере аласыздар? Сизден баштаганыбыз дурус болот го дейм. Бизге долбоор тууралуу айтып берсеңиз, негизги максаты эмне? Алдына койгон пландары кандай? Ошол эле учурда артыкчылыктуу багыттар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден ушул долбоор тууралуу кыскача айта турган болсок, бул долбоор расмий түрдө 2021 декабрь айынан башталган. Долбоордун аты ушул айылдык деңгээлде ачык айкындык камсыз кылуу аркылуу, цифралаштыруу аркылуу коомдун жашоосундагы баягы жакшы өнүктүрүү да айыл жерин. Ал эми бул долбоор ишти баштаардан мурун атайын бир демилге изилдөө жүргөн. Региондордо канчалык деңгээлде санариптештирүү же цифровизациялык технологияларды айылдык жарандар колдонбойт дегенчи. Анан ушул жерде Баткен менен Ысык көл облусу тандалып алынды. Кийинчерээк Ош, мына ушул 3 облуста ишке ашат. Себеби дегенде көпчүлүк аялдар өзү мына 93% телефон колдонгону менен, смартфон колдонгону менен жалпы ошол өзүнүн толук кандуу максатын 0,3, 0,05, 0,7% гана колдонот экен да. 9% ошол изилдөөчүлөрдүн изилдегендердин 9% гана баягы презентация жасайт го, компьютердеги технологияларды колдонуп. Анан 15-17% гана компьютерди колдоно алат экен. Кала берсе бул дегени 10% гана баягы толук кандуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланат экен. Ошондуктан бул долбоор ушул айылдык деңгээлден шаардык жарандар менен баягы санариптик ажырымды азайтуу максатында жана санарip технологияларын колдонуу менен мындай өсүү өнүгүүгө шарт түзүү, ошол эле мезгилде баягы базар экономикасында азыр онлайн сатуулар болуп атпайбы? Ошол бизнести колдонуу менен өзүнүн соода саттыгын мындай көлөмүн жогорулатуу максаты коюлган. Андан соң жалпысы бул долбоор аялдарга жана жаштарга багытталган. Айылдык, шаардык баягы санарип ажырымды азайтуу максатында. Ошол эле мезгилде баягы туруктуу өнүгүү максаттары бар. Гендердик теңдүүлүк, анан билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, өнүгүү процесстерин, тынчтык куруу процесстерине салым кошуу негизги максат болуп эсептелет. Бүгүнкү күнгө чейин, 22-жыл, азыр июль айына чейин 3 университеттин базасында ошол компьютердик борборлор ачылган, санарип борборлор деп коебуз. Ал жерде заманбап жабдуулар менен жабдылып, азыр ошол жамааттык ар бир облустагы 2 айыл өкмөт камтылган, ошолор келип туруп билим алышат. Ар кандай иш-чараларды өткөрүшөт. Анан дагы жакшы бир айтуучу нерсе, атайын тренерлер үчүн тренинг уюштурулду. Азыр 6 онлайн курстарды иштеп чыгышты да, ошол тренингдин бүтүрүүчүлөрүчү. Ошол эле мезгилде жакында алдыбызда стартаптар боюнча чоң конкурс болот. Бул стартап дегенде азыр Асылбек өзү айтып берсе керек, бул эмне деген түшүндүрөт. Андан сырткары ар бир айыл өкмөттөрүндө ошол пилоттук 6 айыл өкмөт камтылган. Ал жерде атайын демилгелүү топтор түзүлгөн да. Бул топтордун максаты ошол долбоордун ишке ашуусуна жардам берүү. Жалпысынан биздин ушул азыркы ийгиликтерибиз ушул көпчүлүк адамдар уже
цифрлык технологияларга айыл өкмөтүнүн депутаттары атайын түндүк платформасын билесиздер, ошол жерден окууларынан өтүп туруп азыр өзүнүн кызматтарын, муниципал кызматтарды цифр аркылуу санарип технологиялары аркылуу берүүнү жеңилдештирип атат. Мындай өздөштүрүп калды да ошо. Эмне үчүн аялдар жана жаштар тандалып алынды? Эмне үчүн жалпы жарандар эмес? Негизинен бул аярлуу топ деп коебуз да, мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Эми аялдар көп үйдө отурат да. Үйдө отургандыктан баягы коомдук маселелер көп аралашпайт экен. Көпчүлүк маселелер, проблемалар аялдар чуркайт экен да. Мисалы, ошол эле документтерди алууга, метрикелерди, же болбосо пособие иштерин, ушулардын баарын аялдар чуркайт, бирок ошол эле мезгилде санарип технологияларын колдонууну билбейт. Ошол эле санарип технологиясын колдонуу менен үйдө отуруп туруп, мисалы, көп справкаларды алса болот азырчы. Ал эми жаштар дегенибиз, жаштар баягы технологияны тез өздөштүрөт. Анан ошол биз дүйнөлүк базарда жашайбыз азырчы. Глобалдык рынокто биздин жаштар башка өлкөлөрдүн жаштарынан артта калбашы керек да. Анын ичинде биздин айылдык жаштар дагы андан артта калбашы керек. Биз санариптешүүдөн артка жол жок, ошондуктан биз аны дүйнөлүк практиканы тез арада өзүбүз шаарда эле эмес, айылдык деңгээлде дагы камтып кетишүү абдан маанилүү. Санариптешүү менен айыл жергеси ортосундагы ажырымды азайтуу деп атпайсызбы? Ажырым өтө чоңбу же кандай? Ооба, ажырым чоң. Себеп дегенде, мына изилдөөнүн жыйынтыгында айтпадыкпы? Телефон колдонгону менен, смартфон колдонгону менен 15% адам компьютер колдонот экен да. Ал эми программист болуп иштеш үчүн же бир кандайдыр бир сайттар менен мындай жакшы толук кандуу иш алып барыш үчүн сөзсүз түрдө компьютерди да билиш керек. Ал жердеги мобилдик технологияны дагы баягы компьютер технологияларын да өздөштүрүш керек да. Ошондуктан айылдык деңгээлде бул нерсеге көбүрөөк басым жасаш зарыл болуп атат. Бул жерде Жазгүл, Маданият министрлигинин катышы кандай болуп атат негизинен долбоорго, эмнеде? Биринчиден токтоло кетсем, бул долбоордун алкагында биздин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары өзүнүн көзөмөлүнө алган жана ошондой эле ушул Баткен, Ош, Ысык көл облустарында санариптештирүү көндөмүндүү борборлору ачылган белгилей кетсек. Өзүндө Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Сөзбек Надырбеков өз көзү менен Ош мамлекеттик университетинин ошол борборунун ачылышына катышып көзөмөлдөп карап барып келген. Бул жерде дагы башка нерсени айта кетчү нерсе, министрлик тарабынан кандай жумуштар болуп атат санариптештирүү боюнча десек, дээрлик азыр биринчи статистиканы карай кетсек, 58% калктын 29га чейинки жаштар 58% түзөт экен да Кыргызстандачы. Бул сөз менен эмне демекчимин? Кыргызстандын жарымы эле, жарымынан да көбү жаштар болуп эсептелинсе, биздин президентибиз азыр жаштар саясатына жакшы көңүл бургула деген тапшырмасы менен биз азыр көптөгөн мындай санариптештирүүгө тийиштүү жана башка мындай долбоордорго тийиштүү жумушубузду жасап кетип жатабыз да. Мисалы айта кетсек, санариптештирүү деген сөздү биз дагы жаштар платформасы алкагында дагы иштетип жүрөбүз. Бул платформа негизинен эле жаштар саясат тармагында иштеген жана ошондой эле жаштар адистерине, аярлуу катмарлардын жаштар региондордогу иштеген жаштарга арналган бир платформа болуп эсептелинет. Ошондой эле айта кетчү нерсе, санариптештирүү деген сөздү биз азыр мурунку жылы жаштар борбору ачылып келген, жаңы жаштар үчүн. Ошол борборлорго азыр БШК менен биргеликте 25тен ар бир жаштар борборлоруна ноутбуктар таркатылган. Бул эмне деген сөз? Бул министрлик тарабынан ар түрдүү жардам жана колдоо биз даярдыгыбызды көрсөтүп жатабыз. Ошондой эле биз жаштар саясатын өнүктүрүүгө багытталган ар тармактуу көйгөй болуу чечүүгө жана кызматташтыгыбызга даяр экенибизди билдиргибиз келет. Мен ушул көрүүчүлөргө бир айтуу, эгерде сиздерге кызыктуу болсо, азыр YouTube каналда Диги Конуш деп издеп көрсө болот. Диги Конуш 80ден ашык курстар бар.
кичинекей курстар, ар кандай кыскача видеолор, видео курстар. Ал жерде көрүү менен эле баягы жаңы технологиялардын колдонуусун түшүнсө болот да. Ошол эле Facebook, Instagram'dan хэштег диги конуш деп туруп тапса болот. Мындайча айтканда, бул эч кандай чек жок. Бардык жарандар, сиз айтып аткандай, жаштар, аялдар бардыгы ошол хэштег менен таап, ошол материалдарды бекер эле пайдаланса болот. Ошол эле мезгилде бизде азыр JavaScript боюнча дагы кыскача курс болуп атат. Ал жерде жаштар программаны үйрөнүп атат онлайн эле. Аймактардан. Бул бекер. Негизинен шаарда бул курс, фронтенд деген курс 15 миң, 10 миңдин тегерегинде да. Бул долбоордун алкагында азыр бир 50дөй бала бекер билим алып атат. Кыргызстанда ушул санариптештирүү маселеси акыркы жыл бир 3-4 жыл ичинде мамлекеттик саясаттын бир негизги багыты катары ишке ашып келет да. Анан сиздер изилдөө жүргүздүк деп атпайсыздарбы? Ошого карабайбы, шаар менен аймактар ортосунда ажырым чоң депчи. Мындан бир 4 жыл мурунка караганда санариптештирүү мындай бир элдин калың атмарына сиңе алдыбы, тарай алдыбы, жайыла алдыбы? Мен оюмча бул аябай, мен ойлойм, ол соцсеттер аркылуу көп адамдар колдоно баштады да. Мисалы, билбейм, телевидениеде көрбөй калды көпчүлүк. Колдонгон башка, бирок санарип кызматтарды пайдалануу эки башка нерсе да. Туура эле, болгону ошол сот тармактарды колдонуу менен алар баягы эшик ачылып атат да. Ошол санариптештирүүгө. Ал жерге кирип туруп анан жаңылыктарды билип атат, кайсыл жерде кандай окуулар болуп атат, ал жакка кетип атат, ошол жерден кандайдыр бир ссылкалар же шилтемелер болсо ал аркылуу кирип атат, реклама жүрүп аткандыктан бул бири-бирине өтө тыгыз байланышкан да. Мен Асылбек бул жөнүндө көбүрөөк айтып берсе керек. Асылбек жогорудагы стартап долбоорлор тууралуу айтып калды, Мураталы мырза. Ушулар тууралуу, анан курстар тууралуу, ошол эле учурда негизи биз баягыдан бери сүйлөшүп аткан теманы алканда сиздин пикир. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз ушул диги конуш проект боюнча, долбоор боюнча санариптерди айыл жергесинде баштадык. Негизи биринчи айта кетчү нерсе, стартап бул ар бир эле чоң компаниялар угуп келип жүрсөңүздөр керек. Стартап катары башталып, чоң компания, мировой компания болуп калды. Азыр мен 2 жылдан бери Facebook компаниясында жумуш кылып келем. Кыргызстанда туруп эле. Кыргызстанда туруп, удаленка барып келип, Сан-Францискода, Силиконовая долинада. Анан айта кетчү нерсем, ушул биз ойлоп баштадык, жаштарга шарт түзүп берсе, кылып берсе, жаштар деле эмес, бардыгы эле чектелип калган Кыргызстан жарандарына биз ойлоп калдык, ушул шарт түзүп берсек, буюрса өздөрүнүн ойлогон максаттарын ишке ашырып, жашоого умтулган нерселерин аракет кылып, санарип менен биз ошол стартаптарды өздөрүн, стартап деген эмне? Стартап деген бул адамдын ар бир оюна келген бизнес идея, бирок ошону ишке ашырыш керек негизичи стартапты. Анан ошолорго бул көбүнчө мүмкүнчүлүктөрү жок болот, аркасынан түрткүсү жок болот. Анан эми ошолорго ар бир адам жардам бере албайт. Биз ошол эми буюрса жардам берип, биздинче айыл жергесинен баштайлы дедик. Биз өзүбүз ойгонуу проектин ачканбыз. Бул долбоор дагы ошол диги конушка байланыштуу эле. Окуу айыл жергесинде IT тармагын окуу, бул аябай бесплатный кылып ачканбыз, акысыз. Эмнеге деген мүмкүнчүлүк жок. Анан Мураталы байке айтып кеткендей, биздин эмнеге соц тармактары керек деп айтпайсызбы? Соц тармактар булар чындыгында ворота, дарбазада. Через соцсети булар баардык нерсени билип баштайт. А так билбей калат. Негизи соцсеттер керек. Ошол. Бүгүнкү күндө биз ушул социалдык түйүндөрдү чындыгында активдүү колдонобуз. Ошол эле Facebook'та болсун, ошол эле Instagram'да болсун, мейли шаарда болсун, мейли аймактарда болсун. Бирок биздин колдонуучулар, анын ичинде жаштар канчалык деңгээлде сабаттуу колдонот? Колдонгон башка, ошол эле учурда сабаттуу колдонгон башка. Бизде бардыгы эле сабаттуу колдонот деп ойлойм. Бирок ошону биз туура направлениеге буюрса көрсөтөбүз, туура направлениеге көрсөтүшүбүз керек бардыгыбыз. Азыркы аябай көп проекттер бар. Биздин эле диги конуш эмес, башка көп эле проекттер бар. Ошолорго Facebook катары киришет, Instagram катары, азыр WhatsApp'тан рассылка кылып киришет. Ошондой эле
Бул жерде негизги артыкчылыктуу багыттары деп ана сиздер санариптик сабаттуулукту жана кибер гигиена көндүмдөрүн жогорулатуу деген экенсиздер да. Кандай түшүнсөк болот? Бул сиз азыр айтпадыңызбы кандай колдонуп атабыз депчи? Кибер гигиена биз санариптик дүйнөгө киргенден кийин анын өзүнүн эрежелери бар экен. Анын эрежелери, анан коркунучтары дагы бар да. Бул санариптештиребиз десек, биз бир жакшы жагын айтып атабыз, бирок анын коркунучтары бар. Анын жеке маалыматтарды уурдоо деген бар, жеке маалыматтарды сактоо деген бар. Эгерде бул бардык эле ачык кылып азыр могул маалыматтар топтолуп атпайбы? Көп учурда баягындай кер адамдар бар, сиз айтып аткандай взломщик ошолорду интернет өнүгүп атат, бирок азыркы учурда интернет аркылуу алдамчылыктар да өнүгүп атат. Алдамчылыктар көбөйүп калды. Ошондуктан алар адамдар ар бир кибер гигиена өзүн сакташты билиш керек да. Санарип дүйнөсүндө өзүн сакташты билиш керек. Өзүнүн баягы акча кошелектөрдү коет. Ошолорду да сакташ керек. Парольдорун эч кимге айтпашы керек. Анан жөнөкөй пароль кылбаш керек. Ошол нерселердин баардыгы бул кибер безопасность деп коет, ошого кирет. Бул боюнча дагы атайын окуу болуп өттү. Анан ошол Ош мамлекеттик университетинде, Баткен мамлекеттик университетинде, Сыкуль мамлекеттик университетиндеги түзүлгөн санарип борборлору ошол багытта тренингдерди өтүп атат да. Каалоочулар болсо ошол жерден мындай бекер эле барып билсе болот, сураса болот. Эми мындайча айтканда, биз бул жерге эмне үчүн келдик сиздердин телеканалга? Себеп дегенде ушул маалымат көбүрөөк адамга жетсин. Анан каалоочулар ошол максималдуу түрдө колдонсун, анан өзүн дагы сактай билсин, баягы жеке коопсуздугун дагы камсыз кыла билсин деген ойдо ушул иштер жасалып атат. Аны мындайча айтканда 30 адам өттү ар бир борбордо. Бирок бул бардык кыргыз жарандары билиш керек болгон маалыматтар да бул. Санариптештирүү деп атабыз, бирок ошол учурда санариптештирүүдөгү негизги курал республиканын интернет менен, жеткиликтүү интернет менен камсыз болушу. Бул жакта канчалык деңгээлде биздин жарандар жеткиликтүү, сапаттуу, ылдам интернет менен камсыз болгон? Сиздердин мындай изилдөө анализ барбы? Ошол учурда расмий органдардын маалыматы менен реалдуулук дал келеби? Ооба, биз жалпы Кыргызстандын бардык эле аймактары камтылган, эгерде телеком болбосо дагы бул мобилдик интернет менен камсыздалган деп айтылып атат. Бирок ошол эле мезгилде эми адамдардын сөзүнөн угуп калабыз да, интернет начар, айылдык жерде интернет начар, там мисалы онлайн сабактарды өтүш кыйын болуп атат. Бул көйгөй бар. Бул көйгөйдүн ичинде иштеш абдан маанилүү. Мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүлүш керек. Бул ар бир коммерциялык максат деле эмес, ушул өлкөдө мамлекеттик бюджеттен дагы колдоо көрсөтүлүш керек да. Пандемия ушул санариптештирүүнүн мындай бир секирип жасалуусуна кандай таасир этти деп ойлойсуз? Өтө чоң таасир этти. Биз байкалып атат. Бир жыл деле өзүбүз, мисалы мен кээде мугалим, тренер катары онлайн сабактарды өтүп аттым да. Анан көпчүлүк Zoom'ду билбейт эле. Zoom'ду азыр бардык жаштар билет. Көчөдөн чыгып алып сурап көрсөң, Zoom деген билесиң. Же болбосо ошол эле Google Meet деген атайын платформалар түзүлдү. Плюс Skype'тар өнүктү. Ошол эле Instagram'дын түз эфирлери аябай өнүгүп тур да. Мындай көпчүлүк эле колдонот экен да жаштардын. Мен бул сөзсүз түрдө таасир этти. Бирок дагы бир минус бар экен. Алар азыр бизге мындай офлайн эле өтөлүчү депчи, жолугушуп, баары жүз көрүшүп сүйлөшкөн башка деңгээлде экен. Ал эми аралаш системасын колдонсок туура болчу да. Пландар кандай эми келечекте долбоордун? Азыр мына жогоруда айткандай стартап боюнча конкурс болот. Стартапты жана санарип демилгелери конкурсу бир гана бизнес багытында эмес. Мисалы айыл өкмөттө бирөө айтты, мисалы Барскоонда бизде ушул пилоттук аймактарда Барскоон айыл өкмөтү, Күн чыгышы Суу Көлдөн, Кара Булак Баткен, Сумбул айыл өкмөтү Баткенден, анан Араван менен Мырзаке Ош жана Араванда Юсупов айыл өкмөттөрү, 6 айыл өкмөт ушул муниципалдык кызмат көрсөтүүдө кандай санарип
демилге деп коебуз. Бул бизнес болбосо дагы сунуштарын берсе болот долбоор катары. Ошол жерде бир айылдын бала бакчасы айтып атат, бизге камера ойнотуп, үйдө отуруп эле ата энелер баласын көрүп тургандай кылып туруп, ушундай бир демилгени көтөрүп атат. Асылбек мырза, ошондой демилгелерди колдойт буюрса ушул конкурста. Баягы интернеттин же болбосо санарип технологиялардын, ошол эле биздин кол телефон, чөнтөк телефондун негизги максаты баягы интернетке байланыш. Акыркы учурда билим берүүдө да колдонуп атабыз муну, медицина жана башка оюн зоок алаксыта турганчы, бирок ошол эле учурда муну ишкерликте дагы мыкты колдонуп аткандар бар да. Салыштырмалуу бизде ушул интернет аркылуу санарип ишкердүүлүк канчалык деңгээлде өнүккөн деп ойлойсуз? Ошол эле учурда келечеги кандай болушу мүмкүн? Азыркы учурда мен байкадым, пандемияда аябай көп жардам берди ушул соц тармактар, ушу санариптерди жакшы эмне дегенде бардыгы эле үйдөн отуруп иштеп калышты. Санариптер ушул аябай удаленкага жардам берип калды. Айтып кеткендей, Zoom, Facebooktун ушу чогулуштары, бардыгы эле ушул конференцияларда эле болуп калды. Барып жолугушуштун кереги жок, убакыт кетириштин кереги жок. Керек болсо президенттердин жолугушуусу онлайн өтүп атпайбы? Ошол бир жагынан возможно убакыт сактайт, бир жагынан бирок жаман жагы адамдын жалкоолугун дагы көбөйтөт деп ойлойм негизи. Анан эми чыгып туруш керек, басып туруш керек, барып туруш керек деп ойлойм да. Жолугушуп туруш керек, айтып кеткенде. Негизи эле могул жакта айтып кетсек стартап боюнча өзүм бир жума болуп калды окшойт, региондорго барып, Ош жана Жалал Абад региондоруна бардым. Анан ал жакта болсо жаштар менен жолугуп сүйлөшүп отурууга келсек, жаштардын көбү эле мындай кызыкчылыгы жок болгондой сезилет да. Ошондуктан бул долбоордун алкагында жана ушундай информативный жагынан жакшы таратып, мотивациондук бир демилгелерди берсек деген ойдо келип да отурабыз. Ошондуктан учурдан пайдаланып жаштарды санариптештирүүгө өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөнгө чакырып келгим келет да. И дегенде азыркы маалда жаштарыбыз өзү менен өзү болуп калды. Жаштарыбыз өзү менен өзү жүрүп, стартап эмне кандай проект жазат, ал боюнча маалыматы да жок да. Ошондуктан бул долбоордун алкагында деги эле жалпы башка долбоорлордого деле катышып, өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, санариптештирүү багы биздин жаштар борборлоруна барып, ошол жакта ноутбуктарды колгонуп, бул бардыгы бекер мамлекеттик тарабынан бекер берилген нерсени колдонууга чакырат элем да жаштарды. Корутунду сөз сизден бир, Нурталым мырза, ушу менен берүүнү жыйынтыктайлы. Жыйынтыктоо максатында биз айтат элек, бул 6 айыл өкмөттө болуп жаткан иштер мүмкүнчүлүктөрү бардык 483 айыл өкмөттү колдонуш керек деген бир кайрылууну жасайт элем да. Анан айыл өкмөттүн депутаттарына сиздер ушул санариптештирүүдө чоң рол ойнойт экен. Себеп дегенде айыл өкмөттүн башчысынан ошол нерсени талап кылса, же болбосо айыл өкмөттүн депутаты катары ошол калк менен байланышып турса, онлайн болсо делечи, тез оперативдүү байланыш, ыкчам байланыш менен анан сөзсүз түрдө баягы талап бар жерде иш жүрөт экен да. Ошондуктан мен баарына кайрылат элем. Анан ар бир жаран өзү активдүү болуш керек. Ошол нерсени түндүк система платформасын өздөштүрүп, ошол нерсе менен жазсын. Каттар кейжиге кирип туруп жазса деле болот. Мисалы сөзсүз түрдө эле ошол министерствого келип жазыштын кереги жок. Онлайн жазган кат бүгүнкү күндө Мавареке кагазга чыгарып келген кат менен экөөнүн күчү бирдей. Экөөнүн каралуу убактысы дагы бирдей. 14 күндүн ичинде жооп берилиши керек да. Буга кандай мамиле кылынса, электрондук катка деле ошондой мамиле жасайт бардык мамлекеттик кызматкерлер. Эгерде аны өз убагында жооп бербесе, бул мыйзам бузулган болот. Анан ал мыйзам бузуу сөзсүз түрдө мындай кандайдыр бир чара көрүлөт да. Ошондуктан элдин мындай байланышы санарип аркылуу көбүрөөк болсо, демек бизде дагы баягы өкмөттүн сайттары жакшы иштей баштайт. Өкмөттүн баягы социалдык тармактары иштей баштайт. Ошол жердеги маалыматтар так жазыла баштайт да. Ошондуктан биринчиден урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин колуңуздарда канчалык санарипти көбүрөөк колдонсоңуздар, ошончолук өлкөдө дагы ишкердүүлүк багытында дагы ошончолук өнүгүү болот.
Чоң рахмат. Студияға келіп, уақытыңыздарды бөліп, сұрауларыңызға жооп бергениңиз үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул жолку чыгарылышта биз санариптештирүү аркылуу элет коомчулуктар үчүн таза айкын келечек куруу долбоору тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым. Саламатта туруңуздар.